Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Базаркоргон районунун Акман айылынын 25 жаштагы тургуну Сыймык Алмазбек уулуна туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен паспорт берди. Бул тургун ушул күнгө чейин өздүгүн тастыктоочу документтерин ала албай жүргөнүн айтып, Камчыбек Ташиевке кайрылган болчу. Документ албаган себеби бул атам менен апам ажырашып кеткен, турмуш шартка байланыштуу алмай алган. Азыр мына өзүбүз ажабыбызга кайрылдык, Садыр Жапаров жана Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылдык эле. Ушул через соцсайт аркылуу бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич тапшырды. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Келечекте жакшы план ойлор бар, ошону ишке ашыргандан эме кылабыз, аракет кылабыз. Үй бүлөлүк шартына байланыштуу документтерге ээ боло албай келген Сыймык Алмазбек уулунун эми өздүгүн тастыктоочу документтери колуна тийди. Камчыбек Ташиев ага мындан ары ак эмгектенип, жашоосун жакшы өткөрүүгө аракет кылуу керектигин айтып, ийгиликтерди каалады. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.